21-25 август күндөрү Ысык көлдө Акбермет пансионатында эже сиңдилер деген аталышта жайкы лагерь уюштурулду. Лагерге жаштан долбооруна тартылган өспүрүм кыздар катышты. Өспүрүм кыздар үчүн турмуштук сабактарды үйрөтүү иш-чарасын уюштуруу максаты коомдо тынчтыкты куруудагы ордун жогорулатуу жана мүмкүнчүлүктөрүн кеңейтүүгө багытталган. Өлкөнүн бардык аймактарынан жаштан долбооруна тартылган 45 өспүрүм кыздар 3 күндүк лагерь учурунда гендердик теңчиликтеги нормалар, анын ичинде гендердик өзгөчөлүктөр, үй бүлөдөгү зордук зомбулуктардын алдын алуу, эмгек базарындагы тең укуктуулук, өзүн тааный билүү жана жаңжалдардын алдын алуу менен абалдан чыгуу жолдору, билимдин орду, өзүн тарбиялоо сыяктуу жашоого зарыл билимдерди үйрөнүп жатышат. Өспүрүм кыздар үчүн окутулуучу темалар атайын сурамжылоонун негизинде тандалып алынган. Аталган иш-чара Тынчтык демилгелери коомдук бирикмеси менен Кыргызстандагы жалпы кызыкчылыктарды издөө, эл аралык коммерциялык эмес корпорациянын өкүлчүлүгүнүн кызматташтыгы астында ишке ашырылып жаткан. Жашстан Кыргызстандын жаштары тынчтык жана туруктуулуктун элчилери долбоорунун алкагында уюштурулуп жатат. Биз бул семинардан аябай көп сабактарды үйрөнүп жатабыз. Биздин алгачкы эле өткөн темабыз нике тууралуу болду. Мыйзамдуу жана мыйзамсыз деген. Биз муну мурда билген эмеспиз, эми билип калдык. Конфликт тууралуу биз алдыңкы семинарларда дагы өтүп жүрдүк, бирок ушул семинарда дагы толук билдик десем жаңылышпаймын. Форум театр тууралуу, форум театрдын эмне экенин, анын аныктамасын биз билчүбүз, бирок анын канча фазасы бар жана сабактарын билген эмеспиз. Мындан кийин билип жүрөбүз. Жана бизде эң эле жакшы тема мага бул кесип тандоо болду. Анткени мен кесип тандоодон аябай башым айланып, эмнени тандоону билбей жүргөнмүн. Тренерлердин жардамы менен мен өзүм кызыган кесипти бүгүн тандап алдым.